Берүүбүздү улантабыз. 3-ноябрь күнгө карай жума. Биз жогоруда айткандай эле кызыктуу конокторубуз мынакей келип калды. Анда эмесе тааныштырып өтсөк, эртең буюрса 4-ноябрь күнү айыл чарба техникасынын көргөзмөсү өтөт экен. Кандай болот, каерде болот, негизги максаттары кандай, анын бардыгын биз уюштуруучу агайларыбыз менен сүйлөшөлү. Кыргыз Агротек компаниясынын жетекчиси, бүгүнкү коногубуз Бактыбек Алтынбеков ал тууралуу айтып бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Кош келипсиз. Рахмат. Маанайыңыз жакшы? Рахмат. Биз ушул жума өзгөрүү темасында сүйлөшүп атабыз. Ушул көргөзмөлөр биздин айыл чарбада иштеген дыйкандарыбыз болобу, же болбосо малчыларыбыз болобу, алардын жашоосун бир топ өзгөртөт окшойт. Бул көргөзмө каякта, канчада болот? Туура айттыңыз сиз. Биз ошол ойду, ушул максатты ойлоп, ушул ишти жасап жатабыз. Буюрса эртең 4-ноябрда саат 12-де Бишкектин күнбатыш тарабында баарыбызга белгилүү болгон Азамат унаа сатуучу базарынын жанында Кыргыз Агротек деген фирмабызды ачып жатабыз. Эртеңки салтанаттуу мындай расмий ачылышка даярданып жаткан маалыбыз азыр. Демек, бул жака баягы айыл чарбасында иштеген адамдардын бардыгы эле каалаган күнүндө келе берсе болот окшойт. Ооба. Негизи биз бул магазин деп айтсак болот, выставка деп айтсак болот. Буну ачканыбыздын бир нече себеби бар. Негизи дыйканчылык менен, бабанчылык менен, малчылык менен алек болгон кишилердин башын бириктирип, эгерде бир кишилер бирдеме сатып алгысы келсе, шаймандарды жаңырткысы келсе, же саткысы келсе, бүт баары бир жерге келип, ошо ишин кылып бүтүрүп турган жерде ачканга көптөн бери ойлоп жүргөнбүз. Буюрса ишибиз ишке ашып атат. Дыйкандар келип, кааласа жаңысын, кааласа колдонулган тетиктерди, кааласа чоң тракторлор, кааласа кичинекей тракторлор, кааласа өздөрү сатса, ошонун баарын бир жерге уюштуруп, бир жерге иштетип, бир жерден кыла тургандай болуп, ошондой борбор ачып атабыз. Эртеңден баштап ачылат. Буюрса, дагы айтылып кетейин, эртең саат 12-де Азамат унаа сатуучу базарынын жанында болот ачылышыбыз. Жакшы. Айтсаңыз, ошол эле техниканын арасында балким деген жаңы түрлөрү барбы, ошол эле трактордун, балким кандайдыр бир өзгөрүүлөр бар, жаңы киргизилген. Албетте, сиз суроо берип атасыз. Кудайга шүгүр, акылкы маалдарда биздин дыйкандар кичине буттарына тура башташты. Мындай жаңы муундагы техникаларга бурула баштап, уже жаңы мындай тракторларды, шаймандарды алганга уже күчтөр жете баштады. Сиз айткан суроо боюнча жаңы тракторлор болот. Албетте, бизде Индиядан келген Massey Ferguson деген марканын Индиядагы заводунан келген 4 трактор алып келдик. Дагы Кытайдан тракторлор болот. Европейский маркадагы тракторлор болот, бүт баары болот ошол жерде. Жакшы, биз ушу былтырлары бир жакшы видео көрдүк элек да, Facebook'танчы. Ушундай бир жүзүм чогулткан, бир жүзүмдөрдү эле чогулта турган унаа бар экен. Ал ушу жүзүмдүн бир да тоглоон калтырбай, жөөккө түшүп эле айдап кете берет экен. Бир да тоглоон калтырбай терип коет экен. Ушундай адистештирилген, атайлаштырылган, жогорку инновациялык техника менен жасалган ушундай техникалар дагы келеби? Албетте, буудайды өзүнчө жыйнай турган, помидор, картошканы өзүнчө чогулта турган. Албетте, сиз дагы туура суроо берип кеттиңиз. Мындай атайын адистештирилген техникалардын азыр бизге деген Кыргыздын дыйкандарына керек болуп турган маалы азыр. Ооба. Сиз мисал үчүн мисал катары жүзүмдү айтып кеттиңиз, бирок бир гана жүзүм эмес. Бул жерде көп түр бар да. Ооба. Ар бир нерсеге өзүнүн шаймандары бар, багытталган шаймандар бар. Ошон албетте биз кандайдыр бир деңгээлде алып келип, биздин дыйкандарга көрсөтүп, биякта ошо чыгарылган заводдун усталары менен алып келип иштетип, көрсөтүп бергенге аракетибиз бар. Аны кылып жатабыз. Жакшы экен. Буюрса болот баары. Баары жакшы болот экен. Ушундай атайын адистештирилген бир тарапка багытталган техникаларды алып келебиз. Ошол нерселерди бирок баг алып кетишет. Мисал үчүн мен эгер багбан болсом алмакмын да сиздерден. Анан кийин мисал үчүн жүгөрү чогулта турган болсо, жалаң жүгөрү айдап, ошол техниканы колдонмокмун. А эгер бузулуп калсачы, техникалык сервис деп коебуз. Баг оңдоо иштери да сиздерде болобу? Сиз дыйкан болуп иштейт болуш керек. Анткени дыйкандар берип аткан суроолорду берип жатасыз. Туура суроо, бул абдан маанилүү туура суроо.
Буюрса болот сопровождение, сервисное сопровождение деп айтылат. Бул албетте бул жерде Тейлөө кызматы да бар. тейлөө кызматына жанагы сатыла турган шаймандарга тетиктер болуш керек, обязательно, сөзсүз. Андан тышкары эгер татаалыраак техника болсо, аны үйрөтүп көрсөтүп берген мастерлер болуш керек. Ошонун баарын биз кылалы деп атабыз. Эгерде сиз айтып калгандай бузулуп калса, барып ошо талаадан оңдоп бергенге, же болбосо кайсы бир тетиги жарактан чыгып калса, аны алмаштырып бергенге бүт шарттарды түзүп беришибиз керек биз дыйкандарга. Бул учурдун курс талабы жана бул нерсе керек да. Себеби эгерде баягы инновация деп алып келип алып туруп эле анан аны иштеткенди билбеген кишилер болсо, аны алып келип эмне кереги бар, туурабы? ооба. Буну аябай жакшы колдойбуз, азаматсыздар. Айтсаңыз, баардыгын эле баасы кызыктырбай койбойт да, анан кийин эртең болсо ачылышында сиздер арзандатуу болот деп атыптырсыздар. Ошол тууралуу да айтып кетсеңиз, ошондо күнүгө болот деп атпайсыз, ошол көргөзмө эртең эле болот, арзандатуу. Арзандатуу эми биздин ата айлаштырган акциябыз болот. Биринчи 15 кардарга жакшы арзандатуу кылып берели деп пландаштырып жатабыз. Жакшы. Эгерде дыйкандар кызыкса, азыр мисалы үчүн күздө кичине анча чогулуп, эмки жылга даярдана башташты биздин дыйкандар. Бирдеме сатып алабыз деген ойдо болсо, дыйкандар албетте келиш керек, сүйлөшүш керек. Обязательно сөзсүз түрдө акция деген болот. Жакшы. Жакшы, ал эми ушул эле учурда жанагы дайыма кардарлар болот го, ар дайымкы кардарлар. Алар үчүн да өзүнчө бир арзандатуулар болсо керек. Эми ал кардарлар менен өзгөчө мамиле албетте. Биз андай кардарлар менен тыгыз иштеп, ар дайым байланышта болуп турушубуз керек. Анан ошондой ар дайым байланышта болуп турганда, эми аларга баа жагынан деле жардам бергенге өзүң эле каалап каласың. Ооба. Өзүң эле каалап каласың, анан сизге жардам берет, мына момундай деп өзүң айтып кайра эметип турасың. Жакшы. Бактыбек агай, анда дагы бир жолу токтоло кетели. Эртең саат 12-де, 4-ноябрда Азамат унаа сатуучу базарында жанында ичине жетпей көргөзмө башталат. Урматтуу достор, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей кызыккандар болсо эртең саат 12-де барсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө өткөрүп жибербеңиздер. Сиздерге болсо чоң рахмат. Ар дайым ушундай биздин дыйкандарды, ушундай айыл чарбага кызыккан адамдарды ушинтип колдоп келесиздер. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Сиздерге чоң рахмат. Келип туруңуз. Көргөзмөдөн жолугушабыз.